İzdim seni arasına ne derdi. Бул ырлар өткөн кылымдын 60-жылдарында ар бирөөдөн жаңырып, чыныгы элдик ырларга айланган. Өткөн кылымдын залкар композиторлорунун бири аталган. Кыргыз музыкасынын алтын фондуна кирген 10-чу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун оңондорун укпаган кыргызстандык жоктур. Өзүнүн мындай чакан аз жашоосунда, аз өмүрүндө кыргыз музыкасына, кыргыз оонуна өтө чоң салымын кошуп кетти десек болот да. Анткени ушу 60-70 жылдарда ушу Рыспай Абдыкадыровдун чыгарган чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин ошо бүгүнкү күндүн жаштары дагы ошону ырдап жакшынакай табиты менен келатат. Алмашым, түгөйүм, сагынуу, издейм сени, 6-чы күнү кечинде, жүрөктү кетпе жаралап сыяктуу өлбөс өчпөс оондорду жараткан Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы 12 январда Ош областындагы Кызыл Булак айылында туулган. Бала кезинен музыка ашыктуу Рыспай 1963 жылы Ош педагогикалык факультетин бүтүргөн. Өзүнүн эмгек жолун Каракулжа элдик театрында, андан соң Жалал Абад театрында эмгектенүү менен баштаган. Ал өзүн өзү таптаган мүнүшкөрдөй болуп, шаңшыган үнү бир күндө басылган эмес. Тирүүсүндө эле өмүрүн өчпөс кылып ырга айлантып алган. Таланттын чачып кеткен ыр берметтерин терип жыйнап келгендердин ичинде Букар Байметов бар. Рыспай Абдыкадыров 300дөн ашуун оондорду музыкалык чыгармаларды жазып эл журтуна тартуулаган адам. Ушул чыгармачыл адамдардын ичинде Рыспай Абдыкадыровду ушунчалык элге тез сиңип, ушунчалык элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон оончу композиторлор сейрек кездешет да. Рыспай Абдыкадыров кыргыз музыкасында өзүнчө бир жаңы багыттын, өзүнчө бир булактын көзүн ачып, ошол жаңычыл табылгасы менен музыка дүйнөсүндө гана эмес, адамдын жан дүйнөсүндө төңкөрүш жасаган. Ага 1988 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам берилген. Көп өтпөй ырларым менин тагдырым аттуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. Өтө өкүндүргөн маселе ага Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы тирүү кезинде берилбей калганы. 1994 жылдын ноябрь айында Ош филармониясындагы Каракулжа музыкалык окуу жайына ысым ыйгарылган. 1997 жылы Сулайман тоодогу ырчынын бейитине эстелик коюлган. Ырчынын Ош филармониясынын алдында эстелиги ачылып, Рыспай Абдыкадыров атындагы фонд уюшулган. Рыспай Абдыкадыров өтүп кеткенден кийин анын чыгармаларын же болбосо ал калтырып кеткен жакшынакай маданий мурасты кийинки урпактарга, кийинки муунга татыктуу өткөрүп бериш үчүн бир фонд керек эле. Ошол фондду республикалык коомдук Рыспай Абдыкадыров атына республикалык коомдук фондду ошо коомдук фонддун президенти Сооронбай Шарипович түзүп жакшынакай. Анан үйү Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн айылында жашаган үйү абдан эскирип, мындай акыбалы абдан оор болуп калыптыр. Ошону дагы өзү жакшынакай барып өзүнүн күчү менен ошол жерге бюстун коюп, үйүн музей кылып, үй музей кылып даярдап, ошол жерде Рыспай Абдыкадыровдун кыздарын чакырып жакшынакай анан ушинтип өткөрүп бергени абдан бизди кубандырбай койбойт. Анын чыгармачылыгынын көрманы бул фонддун негиздөөчүсү Сооронбай Жээнбеков залкар инсан музыка дүйнөсүнө башка бир сыр киргизип, аккордеонду кыргыз инструменти аспабы кылып кетти деп чыгармачылык өзгөчөлүгүн белгилейт. Жаңычылдыгы ошол аккордеонду бул кыргызы кылып, кыргыздын аспабы кылып коюп кетти. Бирок анын чыгармачылыгы мына азыр деле көп күйөрмандары бар. Мына мен фондду жетектеп жүрөм. Менин максат ушундай улуу инсандын, ушундай улуу залкардын композитор жана ырчы Рыспай Абдыкадыровдун ошо кылган эмгегин, ошо чыгармаларын ошо унуткурбай, элде баягы унутулбай, ошону баягы элге жеткизип, мына биз конкурстарды уюштуруп атабыз, жылдар уюштурабыз. Мына 6 томдук китебин чыгарып, ошондой иштерди жасап,
кийинки муундарга дагы ушундай бизде жалкар адам болгон, ушундай эмгек кылган, буну баягы кийинки дагы бизде өнүп өсүп келаткан жаш обончу, ырчы музыканттар бар. Ошолорго дагы үлгү кылып, ушу Кыргызда да ушундай жалкар жакшы адамдар болгон дегенди бекемдеп калтырыш да. Рыспай Абдыкадыров аккордеонду ийине жеткире чебер ойноо аркылуу салттуу музыканын чегин, диапазонун терең ойлор менен кеңейтип, улуттук жана европалык музыканын ширелишкен формаларды, ыкмаларды, вариациялап кайрууларды, классикалык үлгүлөрдү ыктуу пайдаланып, аккордеондун бай мүмкүнчүлүгүнө багындыра алды. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын өзүндө ырдаган экинчи Рыспай атка конгон Рыспай мектебин ачкан Жолболду Алыбаев улуу таланттын атын өчүрбөгөндөрдүн бири. Мына көз өткөндөн кийин дагы жардам берген адамдар бар да. Ошолордун эң алдыңкы сабында Сооронбай Жээнбеков турат да. Талайын ташкан чагында Таланттын өзү өлсө да ыр өлбөйт. Рыспай Абдыкадыров атындагы фонд ырдалбай калган ырларын жаш таланттар аркылуу ар кандай вариациялар менен элге жайылтууда. 60-70 жылдык мааракелери өткөрүлүп келет. Маал-маалы менен сынактар да уюштурулат. Ушул агайдын ырларын конкурс кылып жарыялап, артынан нечен жаштар ушул агайдын ырларын ырдап, чоң ийгиликтерге жетишип келатат. Мына мен өзүм айта турган болсом, мына быйылкы 75 жылдык торколуу тоюнда ушу Бишкекте өттү. Ал жерде ушул гран-прини жеңип келдим. Адамдын руханий жан дүйнөсү, руханий байлыгы, руханий маданияты күчтүү болсо, ушундайларды түзө алат. Мен ойлойм, ушу Рыспай Абдыкадыров фондунун президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков өзүнүн руханий байлыгынын тереңдиги менен, жан дүйнөсүнүн маданиятынын күчтүүлүгү менен гана ушул фондду ачып, манан ушундай Рыспай Абдыкадыров таштап кеткен жакшы маданий мурастарды кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берели деп. Учурда Рыспай Абдыкадыров фондунун негизги иштеринин бири болгон Рыспай деген китеп жарыкка чыккан. Аны көп нускалуу кылып чыгаруу да пландалган. 4 тилде басылып, англис тилине да которулган. Бул китепти дагы ошол коомдук фонд демилгеси менен жеке ошол Сооронбай Жээнбековдун, Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен ушул китеп жарыкка чыккан. Бул китепте албетте ошол Рыспайдын шакирттери, обончу композиторлор, коомдук ишмерлер иши кылып Рыспайдын чыгармаларын жакшы көрүп, ошол чыгармаларына таасирленген адамдардын көпчүлүгү ошол өздөрүнүн макалаларын жазып, ошол китепке салым кошушкан. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Шарипович бир гана ошол Кыргызстандын эми бардык мына экономикасына болобу, өндүрүшүнө, айыл чарбасына болобу бардык тарабынан ушунчалык жакшынакай иштеп, өзүнүн ошол жөндөмдүүлүгүн, бардык ишке жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Мен ойлоймун, ушу Сооронбай Шарипович мына көркөм өнөр багытында дагы, маданият багытында дагы ушу көптөгөн иштерди жүргүзүп атат да. Ошол көптөгөн иштердин бир бутагы катары гана ушул Рыспай Абдыкадыров фондун анан ушул жерде иштеген иштерди айтып, мына элге ошо жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Рыспай Абдыкадыровдун артында 300дөн ашуун чыгармасы калды. Бул анын ырга айланып учуп жүргөн экинчи өмүрү. Таланттуу композитор жана аткаруучунун ырлары канча кылым өтсө да ар бир доордун замандашы болуп жашай берет. Кыргызстан президентти тандайт. Сооронбай Жээнбеков.
Кыргыз көчү жолун улайт.